алейкум достор. Менде мо асага боюнча суроолор бар эле, бир-эки. Жанагы Мбанктан алган туура эмес кагаз түрүндө болуш керек деген ошо канчалык деңгээлде чындыкка дал келет. Анан мен допустим өзүм атыма асага алсам, машинам менин атыма катталган болсо, башка бирөө айдаса, ал жүрө береби же ал да отдельно алыш керекпи? Билгендер болсо жооп берип койсоңор. Жанагы интернеттерде тарап аткан голосовой сообщение боюнча салып койгон бияка дагычы. Что бумажный виде болуш керек, кагаз түрүндө дегенчи. Бир гос страховой компания бар, 16 частный компания бар Кыргызстандачы. Шарттары баардыгы эле бирдей эле, бирөөнүкү ашыкча бирөөнүкү кем эмес. Единый, полный. Каяктан өтсө деле өтө берет дегендей да. Анан насчет Мбанк боюнча пока бизге электронный полис кабыл алынбайт мыйзам боюнча. ГАИ имеет право оштрафовать да. Полис полис көтөрүп жүрүш керек. Праваңды собой оригиналын же түндүктү көргөзсөң гана иштейт го, ксрекс иштебейт да. Вот ошол сыяктуу эле сүрөт жарабайт. Полистин оригиналын алып жүрүш керек.